Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Тажикстан мен Кыргызстан ортосунда 29 апрелде чыгып кеткен бир күндүк согушту ар башка эксперттер ар түрдүү өңүттөн алып талдап жатат. Тажик аскерлери Кыргызстандын аймагына кирип, карапайым элге каршы ок аткан. Бул алдын ала даярдалган операция экенине Ворух анклавынын айрым тургундары бир нече күн мурда эвакуацияланганы далил дегендер бар. Это говорит о том, что слабо была аналитическая работа поставлена. Аналитикалык иш абдан начар коюлган. Ворух анклавынан балдар менен аялдар жашыруун түрдө сыртка чыгарылып жатканы тууралуу маалымат пайда болору менен көңүл буруш керек болчу. Ошол эле мезгилде окоптор казылып, техника топтоло баштаган. Адистер үчүн мындай кабарлар маанилүү болуш керек эле. Бир нече күн мурда эвакуация башталган. Там готовится. А там они эвакуировали, да? Заранее. За несколько дней они эвакуировали, негласно. 2010 жылдын апрелинде Кыргызстанда экинчи революция ишке ашып, жаңы бийлик парламентаризм жакка бурулуш жасаганда, кээ бир мамлекеттердин кээ бир жетекчилери аны сынга алып, бул жакшылыкка алып келбейт деген. 11 жылдан кийин Кыргызстан президенттик башкарууга кайтып келди. Бирок баары бир кошуна өлкөлөргө караганда алдыганча демократиялуу жана айрымдарга ал эмгиче жакпаган сыяктуу. Это два государства с разными политическими системами. Бул саясий системалар ар башка эки мамлекет. Тажикстан таптакыр авторитардык өлкө. Бул мамлекетте президент Рахмон каалабаган эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Кыргызстан болсо парламенттик республика. Ошондуктан менин оюмча Кыргызстанды бул согушка атайлап тартып, кимдир бирөө анын ичинде башаламандык же бир орчундуу тирешүү башталсын деп жатат. Кимдир бирөө Кыргызстанда авторитардык бийлик орнотууну каалайт. Серьезную угрозу, внутреннее противостояние и установить в Кыргызстане авторитарную власть. Авторитаризм алдында бардык маселени бир адам чечет. Демократиялык тартип учурунда болсо, баары өтө жооптуу болууга тийиш, анткени эркиндик өтөлө көп. Эгер аскерий план мурдатан иштелип чыгып, аялдар менен балдар воруктан алдын ала чыгарылган болсо жана Кыргызстан ал тууралуу билбесе же көңүлү бурбаса, эмне үчүн башка мамлекеттер дагы көңүл бурган эмес? Же алар билмек турсун аны уюштурууга катышканбы? Никакие другие государственные лица принимать какие-либо решения. Бир да башка мамлекеттик ишмер мындай чечимди кабыл ала албайт, президенттен башка. Экинчиден ушунча чыгашак алып келген кошуна мамлекеттин чек арасын бузуп, анын аймагына кирген мынчалык ири аскерий аракеттерди Тажикстан өзү баштай алар беле. Башка ири мамлекеттердин макулдугусуз дай алар беле. Чужую территорию и так далее. Без согласия крупных держав. Насколько мог бы он? Бирок Кыргызстанга каршы согуш операциясын жүргүзүүгө Тажикстандын жарандык коому же журналисттер эмес, алар эмгиче учпайт, тышкы иштер жана коргонуу министрликтери каршы болгон деген кээ бир маалыматтар бар. Тажик дипломаттары саясий башаламандык канчалык кеңири болсо дагы кыргыз эли ылдан биригип сырткы коркунучка каршы өзү уюшууга кудуреттүү деп эскерткен. Оказывается, руководство... Айрым тажик министрликтери, мисалга Тажикстандын тышкы иштер министрлиги буга каршы болуптур. ТИМдин жетекчилиги согуш баштабагыла дептир. Ошондой эле коргоо министрлигинин жетекчилиги дагы каршы болгон экен. Анткени алардын аскерий мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп, операцияны жүргүзүүгө адам жетишкен эмес. Мобилизационные резервы, оказывается, недостаточные. Орусиялык эксперт Максим Шевченко болсо, дүйнөлүк саясат өтө кеңири жана көп кырдуу болгондуктан, Кыргызстандагы жетилүү элек демократия канчалык алсыз болсо дагы, ал жалаң эле мурдагы советтик жетекчилерге гана эмес, башкаларга дагы жакпайт. Анткени өз иштерин тоскоолдуксуз жүргүзүү үчүн аларга кайсы болбосун маселени бир күндө чечип коюу мүмкүн болгон авторитардык тартип ыңгайлуу. Это не война между таджиками и кыргызами. Бул кыргыз менен тажиктер ортосундагы согуш эмес. Канча пропаганда болсо дагы. Ошондой эле Донбасстагы согуш, орустар менен украиндар ортосундагы согуш эмес. Бул согуштар кайсы бир аймакты көзөмөлгө алуу максатындагы бийлик жана күч түзүмдөрү ортосундагы согуш. Кыргызстан азыр көзөмөлдөн тышкары, бирок ал Кытай чек арасына жакын. Алар ачык айтпаса дагы көзөмөл болсо дейт. Ал эми көзөмөл авторитардык тартип учурунда жакшы. Им надо, хотя они это не проговаривают, чтобы все было под контролем. Это лучше всего реализовывается в авторитарных режимах. Мамиле көп кырдуу гана эмес, көп жүздүү дагы. Ошондо саламатта калыңыздар.